Бул жерик Кыргызстандык. Мейден Кыргызстанда беле? Бирок бул Кытайдан келет, действительно. Көрсө болобу ачып? Ачып көрсөтпөкчү. Этикетке мен товар жөнөтүп атпайбы? Мейден Кыргызстанда эле турат бул, э? Кайдан келет ана Кыргызстандан чыкпайт? Билсе болбойт экен муну каяктан экен, э? Жок, Билсе болбойт. эми onu бир гана аптабиктер билет да. Эми бул Кыргызстан этикеткасы менен Россияга, Казакстанга жакшы өтөт. Ошон үчүн ошондой болсо керек. Бул көп болду уже мындай маселе. Ошол Кыргызстандын этикеткасы менен көп товарлар келет. Ошондо Белио жактан мен көп көрдүм, халатта, арзан буюмдар да. Кытайдан да келген, алар ошондой этикетка менен келип атат. Ошол эле баада. Бул эмненин негизинде алар Кытайлар баягы марканы уурдап эле, же кандай? Конечно, ошону аны Кыргызстан жасап коюш оңой эле да. Канча, мисалы, арзан болгондо канча пайызга арзан бул жактын товарынан? Жок эле дегенде 20% арзан болот. Бул ал көптүктө бул. Даже 10 сомго арзан болгон күнү деле алар менен конкуренция кыла албайт Кыргызстан. Тикмечилердин абдан минус болот ата. Мен көп эле тикмечилерди билем, цехтерди. Аларга минус эле, алардын товарлары өтпөй калат, кымбатыраак болуп калат да. Бул жактагы жергиликтүүнүкү. Ошон үчүн көп цехтер азыр банкрот болуп сатылып атышат. Эмне кыларын билбей азыр абдан жумуш жок отуруп калышкандар көп. Размерлери көбүнчө Кытайдан келгендердики эми размерлери чын кичирээк да. Мисалы 56 размер деген где-то 50 размерге туура келбесе. Бул боюнча кайрылдыңарбы тиешелүү жерге, мисалы, профсоюзга билдирип же ушундай келип атат деп? Ким алып келет негизи ал жактан? Атайын алып келип атышат арзан болгон үчүн. Алып келет, через фирма алып келет. Любой коммерсант барып эле ошол этикетканы жасап коюш оңой эле да. Сүйлөшүп алышып өздөрү выгодный жагын карайт.